Охо, ассаламу алейкум, урматтуу Профсоюз KG YouTube каналынын көрөрмандары, колдонуучулары, баарыңыздарга жалындуу ысык салам айтабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, биз кайрадан эле мурунку видеолорумда, 1 жыл мурун тарткан видеолорумда айтып кеткендей, биз кайра эле Парижге келип калдык, туугандар. Эсиңиздерде болсо, бул жерден биз Хавал F7 үлгүсүндө автоунааларды дал ушул жерде, эсимде болсо, март айларында алып чыгып, биздин мекендештерибизге бергенбиз. Зымырап эле убакыт өтүп, мынакей кайрадан 1 жыл өтүп кеттир. Бирок бүгүн биз буйруса Atlas Pro автоунааларын 8 штук алып чыкканга келдик. Азыр назарлар ичинде документтерин жазып кол коюшуп атат. Бир нече убакыттан кийин сиздерге ал машиналар тууралуу толук маалымат айтып берип, ежемесячный төлөмү канча, кандай условиялар менен берилип атат, ошолордун баардыгын айтып бермекчибиз. Алдыда дагы 100 машина кийинки айда чыгат экени маалым болду. Андыктан биздин каналдан алыстабай, биз менен бирге болуп, лайктан басып, өзүңүздүн оюңузду бөлүшүп кеткенди унутпаңыз. Жүрүңүздөр, кеттик анда. Туугандар, биз бүгүн Хавалдын ичине келип, буйруса Atlas Pro'лорду алып кеткенге келгенбиз. Бул жакта блогерлердин ичара суроо берүүлөрү болуп атат. Анан экөөнүндө эмне түшүнүксүз маселелер болуп атат, эч ким билбейт. Таанып койсо. Жакшы. Бул байкебиз болсо чөнтөгүнөн сразу мынтык алып чыккандай эле, мындай эле GoPro'сун алып чыгып элечи. Эмне жаңылыктар? Эмне жаңылыктар? Короче, мындай сүйлөшөбүз анда. Калайбыздар. Эркин микрофон бар. Эркин микрофон. Жаңылыктар буйруса мына Москвада кар жаады. Аяз болуп атат. Кайрадан эле күн суук. Өзүңүздөрдү жакшы карап, ден соолуктарыңызды жакшы карап жүрүңүздөр туугандар. Жолдо жүргөндө именно таксистерге айтарыбыз, шашпай, жакшы айдап жүрүңүздөр. Ошо. Албетте. Сиздин да жумаңыз марек болсун. Жума марек, жума эстен чыкпап. Мына бул мырзага да бир суроо бергим келип турат. Рахмат алып сизге. Разы Бошсуз байке. Сиз тайбай көптөр кармап койдуңуз. Бул жактачы бүгүн эмне маселе менен келип калдыңар? Короче, бул жерде азыр мындайча айтканда өтө чоң проект болот. 5 эмес, 10 эмес, 20 эмес, 100 машина келип атат. Ошого азыр мына Кожоназар келип чакыргандан келдик. Бул жака өзү микрофон кечиресиңер. Бул жака келгенибиз себеп өзү мен таксистмин да. Анан машина боюнча тарткан контент мага жагат да өзү негизичи. Баягы өзүмө жакса, ушу элдерге да жага турган кылып, может кичине пайда болуп калат деп жеткирейин деп келдим да. Бир токотер суроом бар. Ар бир жолуккан адамдан, эми такси тармагында кызыккан адамдардан сурап келем. Ушу такси тармагында иштеп, ушул жөнүндө видео тартып жүрөт экенсиңер. Мындай ишеничтүү парктарды калдыбы, мындай кимдерге сунуштайсыңар мындай парктардан? Кайсы парктарды сунуштап кетесиңер? Жок, азыр ал парктар лизинг боюнча. Жок, лизинг боюнча мындай да. Лизинг боюнча, анан аренда боюнча. Азыр көбү лизингке берсе же выкуп коёт, же арендага берет да. Чын айтканда азыр мындай да. Жамандабайын, жакшылабайын. Просто баягы мен айтам го, мен айткандан кийин сразу эле баягы чуркап келеген жок да. Информацияны тактап, сураштырып, допустим, ошо адам жөн эле мен личный номерим деле бар. Личка мага жазса, мен эми публично азыр бирөө жакшы, бирөө жаман деп айта албайм. Мага өзү чалсын, мен өзүм конкретно рекомендация берем. Мен номерим YouTube'да турат. Бул парк боюнча. Ал эми азыркы күндө, бүгүнкү күнгө караганда, мурунку корейский машиналар болчу да бул убакытка чейинчи, 1 жыл болду, мынакей Кытай басып кетти да. Азыркы Кытай машиналарынын баарын эми тартып көрүп жүрөсүз. Биздин мекендештер мындай адашып калбаш үчүн сиздин пикириңиз кайсыл автоунааны Комфорт Плюска алса жакшыраак деген оюңуз бар? Комфорт Плюска мен ону алга деп айтпайм, бирок мага чын айтканда Geely Atlas Pro жагат. Эмнеге дегенде баягы мотор, коробкасы баягы Volvo деп турат, бирок эми ал мындай суроо белгиси да. Просто мага мен Geely Atlas Pro'ну айладым, Cherry Tiggo айладым, Exit'ти айладым. Мага ошо Geely Atlas Pro жакты. Азыр кайсы автоунаада жүрөсүз? Азыр Kia-Rio'да. Ийгилик сизге да, ишиңизге албетте баарыңарга рахмат. Жумаңар мубарак болсун. Ал эми достор, биз болсо мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, былтыр ушул жерде дагы бир жолу эскертип айтып кетейин. Хавал F7дерди алып кеткенбиз. Эсимде болсо 1-10-ду, анан кийин 14-тү алып кеткенбиз. Ошол жерге келдик. Буйруса бүгүн Atlas Pro'лорду алып кетебиз. Мына бул жакта Кожоназардагы биздин клиенттер менен
кеңешип сүйлөшүп суроо жооп болуп аткан кез экен. Ушул жерден эле кармап байкелерден дагы баарынан вопросторубузду сурап билип алайлы. Кожоназар канча убакыт өтүп кетти, жарым жылдан ашып кетти окшойт. Биз деле видеого чогуу көрүшпөй калдык. Албетте туугандар, келиңиз байке. Сиз деле бир өзүңүздүн пикириңизди бөлүшүп, сиз алуучусузбу? Салам алейкум. Кандай условиялар менен алып атасыз? Эми Кожоназар чыгып эле баарына элдерге мындай деп эле айтып келатат. Эми менимче алуучу адамдан уккан элдерге бир аз жакшыраак болот деген оюм бар да. Биз Атыңыз ким болот? Менин атым Марсбек. Мен ушул Назар менен таанышып калгам уже 1 айдай болуп калып окшойт. Ушул ютубтардан эмне силердин каналыңардан көрүп байланышып ушул выкупка машина заказ бергенбиз. Бака күтүп турабыз. Эмне машина алып атасызбы ошондо? Азыр ойлонуп атабыз. Ойлонуп атасызбы? Негизи Атлас, Жили Атлас Pro алайын Эмне деген. себеп менен ушул машина сизди кызыктырып жатат? Кайсыл бир детали мененби же кайсыл? Негизи мени көргөн эмесмин, бирок Назар өзү прилайт этип эме кылып атат. Надежный машина. Могу Жили Атлас Pro'лорду Volvo сатып албады. Ошого надежный машина деп өзүм деле көп видеолордон, обзорлордон күнүгө көрүп эме кылып атам. Анан Ушуга акцент коюп атасыз. Коробка автомат жабылып. Ийгилик каалайбыз анда байке. Рахмат. Так, Кожоназар. Менимче бул жерде экөөбүз былтыр видео кылганда канча бир 10дон ашык ар бир съемкабызда 10дон ашык кабалдарды алып чыкканбыз. Бүгүнкү күнгө менимче кабал боюнча мындай глобальный вопрос көргөн деле жокмун да. Там ДТП болгондорду, водительдерди сүйлөшүп жүрөбүз. Кээ бирлер бар, действительно начар водитель болуп калып төлөй албай калгандар, бирок бүгүнкү күнгө чейин мындай Хавал FSM алып мен күйүп кеттим деген адамды деле көрө элекмин да, мындайчы. Анан Атлас боюнча сенин оюң кандай? Бул дагы биздин мекендештерибизге чыныгы пайдасы тиет деген машина болгон үчүн азыр элге биз жарыялап ушул видеону чыгарып жатабыз деген оюм бар. Ошон үчүн бир кыскача Атлас боюнча биздин өзүбүздүн YouTube каналга да бир айтып берип койбойсуң. Assalamu alaikum, hurmatly tug'anlar, Proces YouTube kanalining ko'ruvchilari. Jili Atlas Pro алыштан мурун биз кабалдарды ham эсимде биринчи алганбыз. Кабалдарда даже комфорт плюска кирбейт эле алмайм, комфортто иштейт эле, Яндекс даже билбейт эле андай машина бар экенин. Алыштан мурун полностью аналитика кылып, запчасттар Россияда барбы жокпу көрүп, блогерлердин тест-драйвдарын көрүп, 100 000 пробегден ашкан машиналарды көрүп, андан кийин гана крупный партия кылып Хавал FSM'дерди алганбыз. Жили Atlas Pro менен аналогичный ситуация болду. Аналитиканы көрүп атабыз, запчасттарын карап атабыз барбы жокпу, коробкасы автомат экен, Volvo'дан чыгып атат экен. И на сегодняшний день один из самых популярных автомобилей болду, чынын айтсам. Потому что айдап көрө элексиң. айдап көрүп, тест-драйв кылдык. Ооба. Машина действительно коробкасы менен надежный көрүнүп атат. Почему? Потому что все-таки автомат. Эми мындай ойлосок, Хавал FSM, Хавал Джулион, там, Жили Atlas Pro, Cherry, семерка, четверкалар, бар китайстар же вариатор, же робот болуп чыгып атпайбы? Даже ушул вариатор роботтарыбыз 100 000 пробегден ашты. Туурабы? Туура. Уже 2 жылдан бери иштеп атат. Мен алгам. Арендада, туурабы? FSM алгам туугандар. Эми менин оюмча, уже китайстар настолько уже жакшы кылышып үргөнүштүр машинаны, надежный кылып, что автомат коробка Volvo'дан чыккан машина тем более надежный болот деп ойлоп атабыз. Но пока мындай эми 10 машина, 20 машина кылып партия алып атабыз. А вот Хавал FSM'дерибиз полный проверкадан өттү, уже временем проверенный, ДТП менен проверенный деген, уже куда кааласа 15 күнүн ичинде, 10-15 күнүн ичинде 100 машинаны алып чыгабыз. Именно Хавал FSM'дерден. Первоначальный взностор ошол бойдон 300 000 бөлүп берсе болот. Ежемесячный платежтор плюс-минус 93 000 болуп чыгып атат. Эми өзүң билесиң, арендада бул машина минимум 99 000 турат. 3200 эсептеген да. Ооба. Лизинговый платеж 93 000 болуп атат. Все равно выгодно, да? Лизинг алып минген. Азыркы Atlas Pro'лордун первоначальный взносу 300 000, анан ай сайын 97 000ден 36 айга болуп. 97 000ден 36 айга болуп чыгып атат. FSM менен Atlas Pro'нун айырмасы бир 4 000 экен да. Просто биз Хавал FSM 100 машинаны сразу алган үчүн бизге жакшы условиядан чыгып атат. Поэтому условиялар мурункудай эле, страховка бардыгы биринчи жылдык КАСКО, ОСАГО, оформление, госпошлина, лицензия, пленка, налоги
биринчи жылда полный готовый. Кааласа такси готов кылып беребиз, кааласа личный пользованияга по всей России иштейбиз. Анан мен ушу Кыргызстанда жүрүп, анан анча-мынча водительдер менен сүйлөшүп калып, могу келгенден бери бир жумадан бери сүйлөшүп калдым. Ушу резонансный маселе болуп аткан. Путевой лист боюнча дагы бирөө айтат, берип атат дейт, бирөө бербей калды дейт назарлар. Ушул боюнча дагы бир точно видеого айтып койсоң жакшы болот эле. Азыр биз өзүң билесиң, биз максимально юридически таза иштешке аракет кылабыз. И бардык документтерибиз тоже полный официальный таза. Бизге уже информация келди, бизден бөлөк тааныш парктарды, крупный парктарында уже УБЭП келип, кармап, миллион штрафтарды илип, проблема көрүшүп. А биз азыркы күндө айтабыз, туугандар, эми законду нарушать этпейли, таза иштейли, кааласаңыздар, күнүгө келип, ар 12 саатта путевойду официально медикибиз менен техниктен өтүп алып кеткиле деп атабыз. Өзүбүздөн, бизден парктан. Но 60 путевой кылып, 30 путевой кылып, жанагындай бере албайбыз. Туура эмес нерсени кылбай эле коелу. Ал болгону путевой 500 сомдук нерсе, анын аркасынан миллион штраф алып, биздин атыбызда канча адам бизге ишенип азыр лизингке алып минишип атат. Кокус биз банкрот болуп, бизге миллион штраф илинип калсак, ошол туугандарыбыз эмне дейт бизге, туурабы? Ошондо азыр путевой листти силерден албай эле башка жактан дагы алып иштесе, ар бири өзүнүн машинасына өзү ответственность алып калат экен. Ошондой болуп калабы, э? Конечно, закон боюнча любой водитель азыркы күндө любой жерден путевой алса болот. Москвада өтө көп жерлер путевойлор бергенler. Пожалуйста, келип алып кетишет. Жанагындай испатпалы кылып 60 туттаран беришип атат. Эми ар ким кандай иштесе ошондой иштейт, нас это не касается. Ответственность алынбайт. Да, биз максимально бар жокто официально кылышка аракет кылып атабыз. Официально ар 12 саатта келсе, любой водительге алып бере беребиз. Рахмат, видеону кыскараак кылганыбыз түзүк болот деп ойлойм, анткени көп видеону көрбөй коюшат экен. Туугандар, мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, алдыда дагы жүздөгөн машиналарды алып чыгууга дайынданып аткан кези профсоюз KG ар дайым сиздердин камыңыздарды ойлойт. Андыктан эгерде сиздер машина алууга кызыгып жаткан болсоңуздар, көрсөтүлгөн номер менен Кожо Назар аркылуу байланышыңыздар. Сиздерге ыңгайлуу шартта машиналар тандап берүүгө даяр. Ал эми мен сиздер менен Тимур Курманбеков жана профсоюз KG командасы болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө, амандашканча сак саламат болуңуздар. Баарыңыздарга ийгилик. Мына эмесе туугандар, кыштын чылдесинде дагы үшүбөстөн биз сиздер үчүн 8 Atlas Pro'ну буйруса алып чыгып аткан учурубуз. Өзүңүздөр бир сыйра машинаны сыртынан, ичинен бир карап чыгыңыздар, кандай чек-чеген машиналар экенин бир көрүңүздөр. Ал эми биз болсо ушул бизге бүгүн алып кеткенге келген ар бир водительден дагы бир сыйра суроомчулоо кылсак деген ой пикирибиз бар. Сурап көрөлү, водительдер кандай условия менен алышып атат, бул машинага эмне себептен кызыгып калышты, бул машина тууралуу чындыгында айтсам, менде көп маалымат жок, ошондуктан жүрүңүздөр, бирге бир карап чыгалы, бул машиналарды. Тоң калыптыр, мындай эле эшикти ачып. Ушундай болобу? Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Байке, бүгүн буйруса алып жатасыз, биринчиден куттуктайбыз. Кандай экен автомобиль, байке? Эмне себептен буну тандадыңыз? Көңүлдөгүдөй буну Хавал F7 эмес же, Chery Tiggo эмес? Эмнеге Bunun ушу Atlas? YouTube'dan abzorlarını bardığını görüp çıktım. Şimdi bir yandan Volvo'nun Коробкасы. Aslında şu коробкасына кызыктым да. Отургучтары кандай экен? Мага жакты. Жакты, чөктү. Көңүлдөгүдөй. Эми 3 жыл бою жакшы айдап кутулуп алышыңызга биз тилектешпиз. Ийгилик, байке. Рахмат. Всё. Бардığına насип кылсын. Биздин каналды Үзбөй көрүп турам. үзбөй көрүп турасыз. Лайк басканды унутпаңыз. Всё, ийгилик, байке. Башка водительдер жок экен, э? Бул байке сиз да алып атасызбы, байке, бул машина? Бул байке өз көрүүчү экен. Без комментарий дейт, Без комментарий. Эми туугандар, күндүн суугу түшүнөсүздөр. Ийгилик барыңарга. Буну мактаганына караганда, менин билишим боюнча бунун коробкасы автомат экен, вариатор эмес, робот эмес. Ого, ичине тим эле чөгүп кетесиң го бул сиденьяга, отурганда. Хавал F7, Chery Tiggo 7 Pro'лордон эмнеси айырма азырынча пока что белгисиз, бирок бардык биздин мекендештер менен сүйлөшүп чыктым, суроо бердим, баары айтып атат. Ошолорго караганда аябай жакшы, мыкты машина экен деп. Андыктан өзүңүздөр да бир сыйра сыртынан карап көрүңүздөр. Мультируль экен, туугандар. Климат контроль, двухзонный экен. Экраны узун экен могу жерде, туугандар. Мындай.
мындай чыккан машина экен да. Мен ойлодум эле чоң болот го, хабалдай болуп депчи. Бирок ага караганда кичинекей экен. Көрүнүшү дагы. Андыктан урматтуу туугандар, бул биздин Жамал, биздин компанияда служба безопасности иштейт. Бул бүгүн бизге перегон кылганга жардам берип атат. Ну что, как ощущения в новой машине, Жамал? Шикарно. Шикарно, да? Ну давай, удачи тогда, брат. Спасибо. Ага. Всех поздравляю. Приобретение нового автомобиля. Да. 0 пробег менен өзү негизи мен ар бир видеомдо мурда айтып келчүмүн, ар бир мындай эркектин эмеси болуш керек э, мындай жаңы машина салондон алып чыксам деген бир ички күйүү сезим болот го. Мынакей туугандар, эгер керек болсо албетте иштейм деген чыныгы мындай ичте чечим бар болгон болсо жаңы машинадан өтөрү жок деп ойлойм. Ошондуктан баарыңыздарга жаңы автомобилдүү болуп калышыңыздарга тилектешмин. Баарыңыздарга ийгилик туугандар.